Специально для Бактыбайке стихотворение. Послушайте. Амансыздарбы, Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө Жеңиш Майрамбек уулу өмүр бою актер болуу оюм жок дейт. Мистер Бин сыяктуу өзгөчө кылыктары бар актер, сценарист Жеңиш мырза көргөн жандын көңүлүн көтөргөн өзгөчө талант. Жашоодо да арамзалыкты билбеген, бала мүнөз, шайыр адам менен болгон маек алдыңыздарда. Жеңиш жакында эле напарниктер 2 тасмасы жарыкка чыкты. Бул тасма мага бир тууганчык тасмасынын уландысындай сезим калтырды. Напарниктер тасмасындагы персонаждар элге жагып, жакшы кабыл алынган, диалогтору тарап кеткен. Негизи эл 2 тасманын уландыларын сурап жатышкан. Өзүбүзчө анализдеп, мониторинг жүргүзүп көрүп, Аман же Белектин персонажын чыгаруу керектигин түшүндүк. Биз бир рамкага кирип калгандыктан андан чыгууда оор болду. Анан да эмне үчүн Титаник, Терминатор тасмаларынын 2 бөлүктөрү тартылбайт? Анткени 2 бөлүк эч качан биринчисине жетпейт деген тенденция бар. Муну баары билишет. Бир тууганчык тасмасын улантсак деле ошондой болмок. Андыктан калп эле тасманын атын урбайлы дедик. Напарниктер 2 тасмасы биринчиге караганда техникалык, профессионалдык, экшн жагынан 2-3 эсе жакшы болду. Сценарий бири-бирине уйкашып, структурасы туура жазылды. Эл бир дем менен отуруп көрдү. Биринчи бөлүктү улантуу үчүн токтоосуз тандалып алынсаңыз керек. Тасманын режиссеру Бакыт Осмонканов өзү кошо тартылаарын айтканда дароо макул болдум. Себеби Бакыт Байке менен иштешкенде жарым сөздөн түшүнөсүң. Тартуу аянтчасында импровизациялар чыгып, өзүнөн өзү эле күтүлбөгөн нерселер жарала берет. Байкашымча, каскадердун кызматын кенен пайдаланыпсыңар. Оба, каскадерлор бизди күнүгө жандап жүрүштү. Элди таң калтыруу үчүн жаңы нерселерге умтулуп, анда каскадерлордун кызматтарын пайдаландык. Алардын жумушу аябай оор болуп жатты. Убакыттан пайдаланып, Номад каскадерлор тобуна ыраазычылык билдирем. Биздин каскадерлор Орто Азия эле эмес, дүйнө жүзүндөгү эң мыкты каскадерлор, сыймыктанам алар менен. Мында да глупый баланын образын жаратыптырсыз. Бул ролдон тажаган жоксузбу? Мен башкалардай ал персонажды интернетке да чыгара бербейм. Анткени чынында өзүм тажадым. Мен актер эмесмин, бажы кызматкермин. Эгер актёрмун десем, билимдүү актерлор мага таарынышат. Ошондуктан мага бир эле образды эмнеге кечке ойноп кыйналып жатасың деген сын болбошу керек деп ойлойм. Эгер элге жагып жатса, эмнеге аткарбашым керек? Элден эч бир агрессивдүү көз караш болбойт. Көргөндө көп жылдан берки таанышындай кабыл алышат. Ал эми башка ролду ойноого каалоом жок. Деги эле актерлук өзүмө жага бербейт. Жумушуңуздун оорчулугу эмнеде? Бир эле эмоция ар кандай ракурстарда тартылат. Эмоционалдык жактан аябай чарчайсың. Кээде бир нерсеге катуу сүйүнүп койсоң да чарчайсың го. Бул жерде дайыма сүйүнүп ойноо керек. Напарниктер 2 тасмасында бир гана эмоционалдык эмес, секирип, чуркап, физикалык жактан да күч келди. Менин курчунумдагы эң оор тасмаларымдын бири болду десем болот. Актерлуктан колуңуз бош убакта эмне менен алек болосуз? Голливуд деген лагерь бар. Студент кезден берки каникул учурунда ошол лагерде башкы тарбиячы болуп иштейм. Ал жерден кадимкидей эс алам. Албетте оор, жоопкерчиликтүү иш, чарчайсың. Антсе да балдар чоң күч-кубат берип турушат. Бала мүнөз образдарымдын айрым элементтерин балким ошол жерден тапкандырмын. Айыл кемп аталышындагы лагерь тууралуу дебюттук тасмамдын тартылышына да бул чөйрө таасир берген. Тасмадагыдай бөбөктөр менен иштешкен абдан жагат. Улуу муундагы актерлор бир аз бой көтөрүп турушат. Ал эми кичинекей балдар менен досуңдай сүйлөшүп, тамашалашып, иштешкен өзүнчө эле ырахат. Анан да балдар алдабайт, баарына чын жүрөгүнөн мамиле кылышат. Бул тасма аркылуу өзүңүздү режиссер катары да сынап көрдүңүз окшойт. Бакыт Осмонканов экөөбүз 10 тасма жаратсак, 8-нин сценарийин чогуу жаздык. Жалаң сценарийдин үстүндө иштеп жүрүп, дароо 15 кичинекей бала менен иштешүү оор эле болду. Аябай арыктап да кеткем. Токтотуп салайын деген ойлор да болгон. Бирок лагерде иштеп, топтогон тажрыйбамдын жардамы тийди. Жалпысынан тасма өзүмө жагат. Айтайын деген ойлорумду бере алдым. Менде өмүр бою актер болом деген максат жок. Өзүмө сценарий жазган режиссура жагы жагат. Келечекте чет жерде курстардан окуп келем деген да тилегим бар. Сиздердин сценарийлер күлкү менен катар бир ойду камтып кеткени кызык. Тандап алган социалдык көйгөйдү тасма аркылуу айтуу биздин миссиябыз.
Кээ бирлери тасма тартып жатканда деме өрчү катары курулуш же башка бири компаниялар менен иштешет. Биз антип иштеше албайбыз, себеби алар үйүн чакчайтып тартып берүүнү талап кылышат. Бизге бул жакпайт. Жарнама да керек. Ошондуктан айрым учурларда жүрөгүбүздү тырмап жатып кошконго туура келет. Анын ордуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын уюмунун көйгөйүн жарнамаласак пайдалуураак эмеспи? Балалыгыңызга да кайрылып кетсеңиз. Үйдө таланттуулар деле жок. Атам гана той топурларга обон созуп коет. Кичинекейимде тентек болчумун. Эл көп иш чараларды жаман көрчүмүн. КВНде сүйлөп туруп сахнанын артына кирип кеткени үчүн гана катышууга макул болгом. Иттин үргөнүн келиштире турганымды баалап калышат. Аны кийин эле Азамат Улановдон үйрөнгөм. Өзүм бир нерсени бат үйрөнүп шыктуумун. Ата-энем мага эч качан жок деп айткан эмес. Мени инсан катары кабыл алып, мен менен кеңешишчү. Ошол учурда өзүмдү керек, бийик сезчүмүн. Мени базарга ээрчитип барып кийинтип, кичинемден тандоо мүмкүнчүлүгүн беришкен. Ошондон уламбы бирөөнүн ою менен жашабаган адаммын. Жубайыңыздын чыгармачылыкка көз карашы кандай? Нурайым экөөбүз бир окуу жайда чогуу билим алып, 7 жыл сүйлөшүп, анан баш кошконбуз. Учурда балдар менен алек. Чыгармачылыгыма бир гана колдоо көрсөтөт. Көп учурда жумуш менен айлап, жумалап кетип калам. Түшүнүү менен кабыл алып, жаныбызда болбойсуң деген сөздөрдү айтпаганына өзүм да таң калам. Тааныштарым жубайларын жок дегенде бир жолу чет жерге алып чыгып эс алдырып келишти. Нурайым чет жак эмес, конокторго барарда да өзүң эле барып койбойсуңбу, балдар менен үйдө эле болуп турайын дейт. Балдарыңыз канчага келип калышты? Улуусу 2 жаш 8 ай, экинчим андан 2 жаш кичүү. Эмнегедир алар менен лагердеги балдардай эмесмин. Балким кичинекей болуп жатышабы, билбейм. Улуу баламды бала бакчада артист деп коюшат экен. Чымыны бар окшойт. Өзүм актерлук чеберчилигин байкап калам. Кээде кызыктуу мимика, эмоцияларды кылып коет. Качан толосуз? Былтыр 6-7 килограммдай салмак кошком. Ал бетиме, курсагыма чыгып кеткен. Аябай ыңгайсыз экен. Футбол ойногондо кыйналып калып жаттым. Демек азыр дене түзүлүшүм мындай салмакка даяр эмес. Мына ошону менен биздин бүгүнкү берүүбүз жыйынтыкталды. Бүгүнкү каарманыбыздан кандай ролдорду күтөсүз? Комментарийге калтыра кетиңиз.